улуу ата мекендик согуш өзүнүн маани маңызы, жагдайларынын өзгөчө курчтугу, кучагына алган аймагы, катышкан өлкөлөрдүн адамдардын саны, адамзатка тийгизген кесепеттери, курмандыктары жана бир нече жылды өз ичине камтыган, убактысы менен өзгөчөлөнгөн, мүшкүлдүү, ото олуттуу тарыхый окуя. Согуштун биринчи күнүнөн эле жеңиш үчүн өздөрүнүн болгон күчүн аянбастан тылдагы энелер, мугалимдер, балдар эмгектенүүгө өтүшкөн. Мугалим бул чырак түндү жараткан, өз милдетин аткарууга ашыккан, нечендеген окуучуга талыкпай билим берип, жан дүйнөсүн тааныткан. Улуу ата мекендик согуш мезгилиндеги мугалимдердин оор эмгеги жөнүндө улуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун «Эрте келген турналар» аттуу чыгармасынан үзүндү. Ирик төмө жүн жоолугун салынса да, болбой үшүгөн Инкамал апай өзүнөн бетер көк тумшук болуп отурган балдарга география сабагында Цейлон аралы жөнүндө айтып жатат. Цейлон деген уй желинен тамган тамчы сүттөй болуп, Индастандан чоң океанга үзүлүп түшүп турат. Инкамал апайдын сөзүн уксаң, бир укмуш маймылы бакта ойногон, белдери токой жойлогон, банан деген мөмөсү шактан ийилип оозго түшүп турат дейт. Дүр дүнүйө жайнаган, жерден кылтайган өсүмдүгү мөмө чөмө байлаган жер дейт. Эмнесин айтасың? Ажайып укмуштун баары Цейлондо. Кардың ток, кайгың жок, жүрө бер көчөнү как чарып. Бирок плантатор деген байдын көзүнө чалынба. Колунда дайым узун шапалак дейт. Цейлондуктарды кулдай жумшап, кулакка чаап иштетет экен. Тайманбай барып, чыкыйга барып берсең, көзүнөн от жагылгандай кылып, эзүүчү ит да шапалагын тартып алып, өзүн сабап иштетсең, эзүүчүсү болобу, капиталисти болобу, көзүнө карабай, ак эмгеги менен нан таап же десең, болбосо фашист ошо иштебей отурган адам тамактардан чыгып отурбайбы? Согуштун болгону да ошолордун кесепети. Карачы, бир эле айылдан канча адам фронтто апат болду. Апасынын көзүнөн аккан жашы онтала, сүйлөбөйт. Атаңардан ажырап калсак, кантебиз дейт. Апысын ажынга айтыптыр. Эгер ажырап калсак, анда мен чээдей 4 бала менен көргөн күнүм не болот деп ыйлаптыр. Үшүп отурган балдардын ичинен бирөө ыкшып жөтөлсө, сөзүн токтото калып, өзү далысын күйүшүп коюп, суук класста Инкамал апай Цейлон жөнүндө, ысык жерлер жөнүндө, көк деңиз жөнүндө сабагын өтүп жатат. Кулак уккан укмуштарга бир эсешене албай Султанмурат отурат. Цейлондо туулбай калганына ичи күйөт. Ана турмуш, ана жашоо деп санаасы алыста жүрсө, көз кыйыгы менен терезеде мугалимди тиктеп отургансып, бирок байкатпай терезеге көз кыйыгын салып, сыртты карап отура берчү. Азыр сыртта кар учкундап жаап, айнекке тийген кымкара кашектин бурч-бурчуна үйүлүп жатат. Айнек түнөрүңкү тартып, чет кырындагы жылчыгынын суу сарыгып, сыя төгүлгөндүгүнө тоңуп калган. Цейлондо терезенин деле кереги жокко, дейт анда. Султанмураттын чабыттаган ою. Керек эмне? Атүгүл тамдын керек эмне? Эки талдын башын ийип, чөп алачык куруп алды. Жашай бер. Терезеден үйлөгөн суукка Султанмураттын оң капталы муздагандан муздап баратат. Кашекке тийген шамалдын ышкырыгы кулак түбүнөн ызылдайт. Бирок чыдабаска чара жок. Инкамал апай аны атай отургускан. Сыртта кар куюлуп жаап жатат. Күн ачыкта карасаң, тоолор даана көрүнүп турар эле.
Мектеп айылдан жогору бийик дөңсөөдө, айыл этекте. Мектептен карасаң, туш тарап далай жерлерге чейин алакандын отундай көрүнөт. Тоонун алыскы ак карлуу кыркалары да сүрөттөгүдөй болуп шаңкайып турат. Азыр бу кар уюлгуган боз мунарыңкта береги улуу тоонун карааны араң байкалат. Демек биз ата-бабаларыбыздын алдында ар дайым таазим этип, алардын жараткан эрдиктерин бүгүнкү учурда өнөр, билим менен эгемен өлкөбүздүн өнүгүүсүнө болгон аракетибизди жумшоого милдеттүүбүз. Мына ушундай тылдагы эрдиктери, кыргыз элинин баатырдык иш-аракеттери фашизмди жеңүүгө жол ачты. Биз кийинки муундун өкүлдөрү, аталардын согуштагы, тылдагы энелердин, балдардын эрдиктери менен ар дайым сыймыктанууга жана алардын улуу иштерин улантууга милдеттүүбүз.